Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллахтан жардам сурап, тажвид сабактарын улантабыз. Келип токтогон жерибиз китебибиздин 2-бабы мат жана анын түрлөрү деген бөлүм. Китебибизди окурдан алдын ошол бөлүмдүн натыйжасын биз даярдадык, ошону окуй кетели. Мат жана анын түрлөрү деген бөлүмдүн натыйжасы туугандар. Натыйжасын биринчи көрүп алалы, андан соң китепти окусак дагы түшүнүктүүрөөк болот. Бисмилла. Мат деген эмне? Мат деген эмне туугандар? Тилдик мааниси, терминдик мааниси. Тилдик мааниси сунуу, жайуу, көбөйтүү жана башка да маанилери бар. Тажвидтеги мааниси мат же лин тамгалары менен белгилүү бир өлчөмдө үндү созуу. Тилдеги мааниси жайуу, көбөйтүү. Тажвидтеги мааниси ошо үндү жайуу, көбөйтүү да туугандар, түшүнүктүүбү? Качан созот экенбиз? Мат же лин тамгалары менен. Эми ошол мат тамгалар кайсы, лин тамгалар кайсы азыр билейли. Мат тамгалары алиф, вау, я үчөө. Алиф, вау, я мат тамгалары. Бул 3 тамга мат тамгалары болуш үчүн шарттар керек туугандар. Дайыма эле мат тамгалар боло бербейт. Шарты табылса мат тамгасы болот. Алиф сүкүндүү болуш керек, андан алдыңкы тамга фатхалуу болуш керек. Мисалы, коля, малики, аннас жана башка сөздөр. Вау сүкүндүү, андан алдыңкы тамга доммалуу болуш керек. Якулу. Вау сүкүндүү, андан алдыңкы коф доммалуу. Сүкүндүү дегенде туугандар, мат тамгалар сүкүндүү болот, бирок сүкүн белгиси коюлбайт, түшүнүктүүбү туугандар? Я сүкүндүү, андан алдыңкы тамга касралуу болуш керек. Кыйла. Я сүкүндүү, алдыңкы коф тамгасы касралуу. Демек туугандар, мат тамгалардын шарты качан мат тамгасы болот экен? Мат тамгалары сүкүндүү болуш керек. Андан алдыңкы тамганын харакаты ошо мат тамгалардын жынысынан болуш керек. Тактап айтканда, алифке кайсы харакат окшош? Фатха окшош. Вауга кайсы харакат окшош? Домма окшош. Яга кайсы харакат окшош? Касра окшош. Мына ушундай өзүнө окшош харакаттар болуш керек. Лин тамгасы. Лин тамгалары эко, вау жана я тамгасы. Вау жана я качан лин тамгасы болот экен? Эгер эко сүкүндүү болсо, андан алдыңкы тамга фатхалуу болсо, лин тамгалары деп аталат. Вау тамгасына мисал, хауфун. Вау сүкүндүү, андан алдыңкы хо тамгасы фатхалуу. Демек бул жерде вау тамгасы лин тамгасы деп аталат. Хауфун. Я тамгасы хазал байт. Хазал байти. Я тамгасы сүкүндүү, андан алдыңкы ба тамгасы фатхалуу болду. Демек бул я тамгасы лин тамгасы деп аталат. Андан кийин мат экиге бөлүнөт. Негизги мат жана кошумча мат. Негизги мат деген эмне? Негизги мат тамгалардан кийин хамза же сүкүн келбесе, а, и, у деп созгондон кийин туугандар, хамза келбесе же сүкүн келбесе, негизги мат болот. Мисалы, нухиха. Ну деп созгондон кийин хамза келген жок, ха тамгасы келип атат. Сүкүндүү дагы эмес, ал касралуу болуп турат, хей деп. Демек нунун кыска эки аракет негизги мат кылып созобуз. Хи создук, хи деп созгондон кийин хамза келген жок, сүкүн да келген жок. Аны да кыска созобуз. Ха акыркысы, ха. Андан кийин эч кандай тамга келген жок. Негизги матта токтосок, негизги мат мойдон калат. Эми китебибизде берилген маттардын туугандар, китебибизде негизги матка мына ушуну гана айткан. Хамза келбесе, сүкүн келбесе негизги мат болот деген. Калган бардыгын 6 матты, калган бардыгы 6-7 мат келет, ошонун бардыгын кошумчага кошкон. Биз болсо ошонун ичинен экөөнү азыр негизги матка киргизебиз. Себеби ал 2 мат, 2 аракет куду менен негизги маттай эле созулат. Биринчиси мат иваз. Демек туугандар, эмне экен? Мат негизги мат деген мат тамгаларынан кийин хамза же сүкүн келбесе негизги мат болот.
Бул эң чоң эрежеси мынакей. Кур'ан Каримде сөздөр өтө көп келет буга. Эми биз ошо негизги матка азыр 2 матты кошобуз. Ошо 2 мат дагы негизги маттын өкүмүн алат. Биринчи мат иваз. Эгер фатхалуу танвинден токтосок, мат иваз пайда болот туугандар. Ан деген танвинден токтосок, аны сүкүндүү кылып койбойбуз. Мисалы, тауабан деген сөздө токтосок, тауабе десек катуу болот. Тауабан деп токтосок да катуу болот. Эмне кылабыз? Мат кылып токтойбуз. Тауаба. 2 аракет созуп негизги мат кылып токтойбуз. Өлчөмү 2 аракет. Тауаба. Тауаба деп созгондор да бар. Тауаба деп койгондор да бар да туугандар. Экөө тең ката. Туурасы 2 аракет созуш керек. Тауаба. Негизги маттын өкүмүн алган экинчиси мат сила. Эгер доммалуу же касыралуу ха тамгасы, мына бул 2 аракеттүү тамганын ортосунда келсе, мат сила пайда болот. Шарты улап кетилсе гана. Эгер токтосок, ал сүкүндүү ха болот. Түшүнүктүүбү? Өлчөмү 2ге бөлөбүз. Өлчөмүн билиш үчүн 2ге бөлөбүз. Эгер ха тамгасынан кийин хамза же сүкүн келбесе, негизги мат болот. 2 аракет. Иннаху кана. Мына ху тамгасы, ха тамгасы доммалуу, алдыңкы жана кийинки тамгалар харакаттуу. Алдыңкы нун тамгасы харакаттуу, кийинки каф тамгасы да харакаттуу. Эрежелер табылды. Өлчөмүнө келсек, худан кийин хамза келген жок, каф тамгасы келип атат. Демек бул негизги 2 аракет болот. Ал эми ха тамгасынан кийин хамза келсе, анда ал мат мунфасил болот. Мат мунфасил болот. 4 же 5 аракет созулат. Мат мунфасил не экенин азыр иншалла алдыда билип аласыздар. Мисалы, валаху ажрун карим. Бардык шарттар табылды. Жана дагы ху деп созгондон кийин хамза келип атат. Демек буну хуну не кылат экенбиз? 4 же 5 аракет созобуз. 2 аракет да дурус албетте. Азыр мат мунфасилди окуп атканда билип аласыздар. Кийинки кошумча мат. Кошумча мат тамгаларынан кийин а, и, у деп созгондон кийин туугандар, хамза же сүкүн келсе, кошумча маттын түрлөрү пайда болот. Кошумча маттар 4тө. Биринчи, экинчи хамзанын себебинен пайда болгон мат, үчүнчү менен төртүнчү сүкүндүн себебинен пайда болгон мат. Окуйбуз. Биринчи мат муттасил. Мат муттасил улашкан мат деген сөз. Мат муттасил улашкан мат кыргызча. Эгер мат тамгаларынан кийин хамза келсе, бир сөздүн ичинде келсе, мат тамгадагы кийин келген хамза да бир сөздүн ичинде болсо, мат муттасил болот. Өлчөмү 4 же 5 аракет созобуз. Мисалы, жаа. Жаа деген бир сөз. Жа деп созгондон кийин хамза келди. Демек бул некен мат муттасил болду дагы. 4 же 5 аракет созулат. 4 аракет дегени жаа. 5 аракет дегени жаа. Бир аз узунураак туугандар, өтө деле айырмасы жок. Сиат. Сиат. Си деп созгондон кийин хамза келди. Демек сини 4 же 5 аракет созобуз. Түшүндүңүздөрбү? Экинчи мат мунфасил. Мат мунфасил деген муттасилдин тескериси. Муттасил улашкан болсо, мунфасил деген үзүлгөн мат. Себеби муттасилде маттан кийин хамза улашып келип атпайбы бир сөздө. Мунфасил десе ошо хамза башка сөздө бөлүнүп келет да. Эгер мат тамгасынан кийин хамза башка сөздө бөлүнүп келсе, мат мунфасил болот, бөлүнгөн мат болот. Мисалы, бир сөз мат менен аяктайт туугандар, анан кийинки экинчи сөз хамза менен башталат. Түшүнүктүүбү? Ошондой болуп эки сөздө бөлүнүп калат. Өлчөмү 4-5 аракет бул деле. Муттасилге окшош 4 же 5 аракет. 2 аракет да дурус. Албетте тажвид китептеринде айтылган 2 аракет дагы дурус мат мунфасилде. Мисалы, инна а'тойнак. Инна деп созгондон кийин хамза келип атат. Бирок башка сөздө келип атат. Инна башка бир сөз, а'тойнака бир сөз. Хамзанын себеби менен пайда болгон маттар бүттүк. 3 менен 4 сүкүн себебинен. Үчүнчү мат ариз.
мат же лин тамгаларынан кийинки тамга токтоо себебинен сүкүндүү болсо мат ариз келип чыгат. Мат тамгалар кайсы, лин тамгалар кайсылар экенин алдыда айтып өттүк, билбесеңиздер аркага барып кайталап угуңуздар. Ошол мат же лин тамгаларынан кийинки тамга токтоо себебинен сүкүндүү болсо мат ариз келип чыгат. Китебизде мат лин деп өзүнчө бөлүп берген. Биз ошону мат аризге эле киргизип бердик. Себеби экөөнүн эрежеси бир эле. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu деп келет Кур'ан Каримде. Токтосок не болот? Nasta'in сүкүндү кылып токтойбуз. Бул араб тилиндеги негизги эреже. Кайсы сөздөн токтосок сүкүндү кылып токтойбуз. Айтууда гана, жазууда сүкүн жазбайбыз, ал ката. Nasta'in маттан кийинки нун тамгасы не болду? Токтоо себебинен сүкүндүү болду. Мин хоуфин берде вау тамгасы не? Лин тамгасы. Сүкүндүү болду, алдыңкысы фатхалуу болду, лин шарты табылды, лин тамгасы болду. Эми ушу лин тамгасынан кийинки фа тамгасы токтоо себебинен сүкүндүү болсо, бул дагы созулат. Мин хоуф хазал байт фалиябуду робба хазал байт. Я тамгасы сүкүндүү, алдыңкысы фатхалуу. Лин шарты табылды. Демек ошо лин тамгасынан кийинки та тамгасы токтоо себебинен сүкүндүү болуп атпайбы, туурабы? Демек ошо лин тамгасын созобуз. Хазал байт деп эле койбостон байт. Өлчөмү десе 2-4-6. Эки аракет кандай болот? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Эки аракет. Nasta'in. 4 аракет. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 6 аракет. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Мат лазим. Мат лазим буну өзүнчө сабак кылабыз иншалла. Буну калтырып туруңуздар. Азыр болсо китебибизди окуйбуз. Бисмилла, 2-чи бап. Ал-мадду ва анвауху. Мат жананын түрлөрү. Созуу эрежелери. Мат созуп окуу деген сөз. Мат тамгаларынын биринин келүүсү же башка атайын себептер менен аяттагы сөздөрдүн айрым жерлерин созуп окууга туура келет. Маттардын созуу өлчөмдөрү жана өкүмдөрү ар башка болот. Эң кыска созуу 2 аракет өлчөмдө болот. Бул негизги матта айтып атат. Кээ бир алымдар 2 аракеттин ордуна 1 алиф деген өлчөмдү колдонушкан. Негизи созууну устаздан тикелей кулак менен угуп, тажвид билгендерден озмо-оз үйрөнүш керек болгондуктан аракет же алиф өлчөмүн колдонуунун айырмасы деле жок. Кыскартып айтканда созуу 3 түрдүү болот. Албетте эң чоң жолу угуу гана туугандар. Бул пайгамбарыбыздан бери келаткан жол ушу угуу жолу менен да туугандар. Мына ушул эң жакшы жолу. Кыскартып айтканда созуу 3 түрдүү болот. Биринчи кыска, экинчи орточо, үчүнчү узун. Кыска созуу 2 аракет, орточо 4 же 5 аракет, узун 6 аракет. Түшүнүктүү туугандар. Алиф өлчөмүндө мынча секундта дегендер өтө деле зарыл эмес. Алар эң жакшы жолу угуп гана билгениңиздер жакшы. Мо кыска созуу деген жерде 3 аракет деп турат 2 алиф өлчөмүндө. Валлаху а'лам, мен муну окуган эмескем, чынында кимде-ким билсе сөзсүз жазыңыздар комментарийге. Себеби кыска созуу 2 аракет болот да. 3 аракет деген валлаху а'лам. Андан кийин мат тамгалары. Мат тамгалары булардын бардыгын кыскартып айтып кеттик туугандар алдыда. Мат тамгалары 3. Алиф ва я. Шарттарын дагы жазып жатат бул жерде. Демейде сүкүндүү алифтен мурун фатха келсе, сүкүндүү ваудан мурун домма келсе, же сүкүндүү ядан мурун касра келсе, табигый созулуучу мат болот. Кыска мат деген ушул. Мисалы нухиха. Ну дегенде ваудан алдын доммалуу болуп турат, нун тамгасы. Хи дегенде ядан алдын касралуу болуп турат. Ха дегенде алифтен алдыңкы ха тамгасы фатхалуу болуп турат. Демек мат шарттары табылды, берилер созулуш керек. Мат экиге бөлүнөт.
Maddun asliyun, maddun far'iyun. Негизги мат анан кошумча мат болуп. Азыр экөөнү түшүндүрөт. Негизги мат. Негизги мат же табигый мат туугандар экөө тең дурус. Экөө тең дурус. Кээ бир китептерде маддун аслийун деп келет, кээ бир китептерде маддун табиийюн деп келет. Негизги мат же табигый мат. Негизги матты түшүндүрүп жатат. Негизги мат эреже мат тамгалары менен гана пайда болгон мат табигый мат деп аталат. Табигый маттын сөзү өлчөмү улап окуганда да, токтогондо да эки аракет өлчөмүндө созулат. Өлчөмүндө кыска созулат. Мисалы кола, кыйла, якулу. Буларды айтып кеттик туугандар. Созгондон кийин хамза же сүкүн келбесе негизги мат болот, кыска созулат. Кола ката. Кола, кыйла, якулу. Түшүнүктүүбү? Негизги мат деген мына ушул туугандар. Негизги мат деген созгондон кийин хамза же сүкүн келбесе негизги мат. Кошумча мат түрлөрү. Ал-маддул фар'ийю. Табигый матка хамзанын же сүкүнүн себеп болуусу менен маттын түрлөрү пайда болот. Ошол а, и, у деп созгондон кийин хамза же сүкүн келсе, ошондо кошумча мат түрлөрү пайда болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Ошондо узун созуулар пайда болуп баштайт. Ага чейин хамза же сүкүн келбесе кыска эле созулуп тура берет негизги мат болуп. Биринчи хамзанын себеби менен пайда болгон маттар. Булар экөө. Айтып өттүк алдыда. Биринчи мат муттасил. Туташкан мат, улашкан мат. Үзүлгөндүн тескериси туугандар, түшүнүктүүбү? Эрежеси табигый маттан кийин хамза бир сөздүн ичинде кошулуп келсе, мат муттасил болот. Мисалы жаа, сиат. Жа деп созгондон кийин хамза келди. Бир сөздүн ичинде экөө тең. Си деп созгондон кийин хамза келди. Экөө тең бир сөздүн ичинде, демек мат муттасил болду. Созуу өлчөмү 4 же 5 аракет. 4 аракет дегени жаа. 5 аракет жаа. Чоң деле айырмачылыгы жок. Өкүмү созулушу важип. Созулушу важип. Экинчи мат мунфасил. Бөлүнгөн мат. Бөлүнгөн мат. Бул муттасилдин тескериси. Муттасил улашкан, мунфасил бөлүнгөн. Неге улашкан, неге бөлүнгөн болот туугандар? Себеби хамза менен мат тамгасы менен хамза улашып келет бир сөздө. Неге бөлүнгөн дедик? Себеби мат тамгасы башка сөздө, хамза башка сөздө бөлүнүп келет. Ошондуктан мунфасил. Эрежеси табигый маттан кийин хамза башка сөздө бөлүнүп келсе, мат мунфасил болот. Тубу илаллах. Инна а'тойнак. Көрдүңүздөр, тубу деп созгондон кийин алиф окулбайт. Тубу деп созгондон кийин и деген хамза келет. Тубу башка сөз, ила башка сөз. Демек хамза башка сөздө келген үчүн мат мунфасил. Инна башка сөз, а'тойнака башка сөз. Түшүнүктүүбү туугандар? Тактап айтканда бир сөз мат менен бүтөт, кайра кийинки экинчи сөз хамза менен башталат. Созуу өлчөмү 4 же 5 аракет. Мат муттасилге окшош. 4 же 5 аракет. Эки аракет дагы дурус албетте. Эки аракет дагы дурус. Мисалы, эки аракет окусак тубу илаллах инна а'тойнак. Бул да дурус. Өкүмү созуу жакшы. Дурус болуп эсептелет. Өкүмү эмне экен туугандар? Дурус. Созгон жакшы. Экинчиси сүкүнүн себеби менен пайда болгон маттар. Мат ариз. Мат ариз. Убактылуу мат. Убактылуу мат. Мат ариз деген убактылуу мат туугандар. Бул дайыма эле мат боло бербейт да, токтогондо гана мат болот. Азыр эрежесин айтат. Табигый маттан кийин токтоп туруу себеби менен пайда болгон сүкүндөн улам мат ариз келип чыгат. Мисалы, настаину деп келет Фатиха сүрөсүндө. Настаину токтосок, араб тилиндеги негизги эреже сүкүн кылып токтойбуз. Настаин. Хобирун токтосок, хобир. Созуу өлчөмү 2, 4 жана 6 аракет. Үчөө тең дурус туугандар. Мисалы, настаин 2 аракет. Настаин 4 аракет.
Nasta'in. Алты аракет. Өкүмү созгон жакшы. Өкүмү созгон жакшы. Мат мунфасилге эле окшош. Созгон дурус, мат ариз деле созгон дурус. 2 аракет дагы болот, 4 дагы, 6 дагы. Бирок туугандар, устаздарыбыз бизге айтчу эле, ошо Куранды ачып окуп баштаганда 2 кылып окуп жатасыңбы, бүткүчө 2 кылып оку дечи эле да. Мисалы сен Куранды ачтың, ачып, ушу мат ариздерди 2 менен окуп баштадың да, кайра 4кө өтүп 6га өтө бербей, ошо отуруп окуганыңды 2 аракет менен оку деген да. 4 кылып баштасаң, ошол китебиң жапкыча 4 менен оку. Жана башка. Мат лазим. Мат лазимди аз калтырабыз, иншалла өзүнчө сабак кылабыз буну. Кийинки мат сила. Мат сила. Буну биз негизги матка киргизгенбиз, эсиңиздерби туугандар? Мат сила байланыш мат. Мат сила деген байланыш мат. Неге байланыш мат деп аталган? Бул себеби улап окуп кеткенде гана пайда болот да, бул мат токтогондо болбой калат. Ошону байланыштырып улап кеткенде гана мат болот. Эрежеси фатхалуу же доммалуу ха тыбышы. Бул тамга фатхалуу же доммалуу болсо, 2 аракеттүү тамганын ортосунда келгенде байланыш мат пайда болот. Ху же хи деген тамга 2 аракеттүү тамганын ортосунда келсе, не болот экен? Мат сила пайда болот. Байланыш мат деген мат сила. Байланыш мат 2ге бөлүнөт. Сила кубра, сила сугра деп. Сила кубра деген туугандар, жогоруда айтылгандай аракеттүү ха тыбышынан кийин, тыбыш деген тамга, аракеттүү ха тамгасынан кийин хамза келсе, чоң байланыш мат пайда болот. Өз кезегинде бул мат мунфасил менен бирдей болуп эсептелет. Эгер түшүнбөй жатсаңыздар, сабактын башына барып, бул сабактын натыйжасына карасаңыздар болот. Бул деген мат мунфасил туугандар. Себеби карасаңыздар, валаху дегенде биринчиден ха тамгасы доммалуу болуп атат. Алдыңкы тамга лам аракеттүү, кийинки хамза аракеттүү. Демек, бул жерде созуш керек. Эми кандай созобуз дегенде 2 түрлүү дегенбиз, Ху дегенден кийин хамза келип атат. Демек, бул мат мунфасил. Мат мунфасил. 4 же 5 аракет. Валаху ажурун карим. 2 аракет да дурус албетте. Валаху ажурун карим. Созу өлчөмү 4 же 5 аракет өлчөмүндө. Кудум эле, кудум мат мунфасил сыяктуу. Бул мат мунфасил туугандар. Себеби ху деп созгондон кийин хамза келип атат. Хамза башка сөздө. Демек мат мунфасил болду. Экинчиси сыйла сугра. Бул деген негизги мат. Аракеттүү ха тыбышынан кийин хамза келбесе, кичине байланыш мат пайда болот. Сыйла сугра пайда болот. Мисалы, иннаху кана. Иннаху дегенден кийин хамза келген жок, каф тамгасы келип атат. 2 аракет кыска созулат. Иннаху кана. Иннаху хува би'ибадихи хабир. Qala lahu sahibuhu. Sahibuhu дегенден кийин сөз келиш керек, албетте улап кетиш керек, Токтосок сахибу деп токтойбуз. Соз өлчөмү 2 аракет. Сила кубраныкы мат мунфасил болду. Сила суграныкы кичинекей байланыштыкы 2 аракет негизги мат. Мына ушул себептен муну негизги матка кошконбуз туугандар. Бул өзү негизги эле мат. Хамза келген үчүн эле мат мунфасил болуп кетет. Эскертүү мат сила ошол сөзгө токтобостон улап окуганда гана пайда болот. Эгер сыйлада токтосо, ха тамгасын сүкүндүү кылып токтоого туура келет. Буну да айтканбыз биз, алдыда айтканбыз. Токтосок инна деп токтойбуз да, иннаху деп койбойбуз. Улаганда гана пайда болот бул мат. Түшүнүктүү туугандар, ошондуктан мат сила улаштыруучу мат деп аталат. Кийинки мат иваз. Танвиндин ордуна алмашкан мат. Мат иваз деген алмашкан мат. Эрежеси фатха танвини. Мына бул фатха ан деген танвин. Фатха танвини менен бүткөн сөздө токтогон кезде пайда болуучу мат. Ан деген танвинде токтосок туугандар мат кылып токтойбуз. Мисалы, афуажан деген сөздө токтосок не кылат экенбиз? Афуажа. Алиман деген сөздө токтосок,
алима, алим деп койбойлу, же болбосо алиман деп токтоп койбойлу. Созуу өлчөмү эки аракет өлчөмүндө табигый мат сыяктуу кыска созулат. Эки аракет бул табигый матка кирет туугандар. Ошондуктан биз буну бул сабактын натыйжасын чыгарып жатканда негизги матка коштук. Бул жерде созуп окугандар да бар туугандар. Ката афважа депчи. Эки аракеттен ашырбаш керек. Созбогондорубуз да бар туугандар, ал да ката. Мисалы афважа деп койгондо ката, афважа деп узартып созгондо ката. Кыска эки аракет болуш керек. Акыркысы матлин. Матлин. Биз буну неге киргиздик эле туугандар? Матлинди мат аризге киргизгенбиз. Себеби экөөнүн эрежеси бир. Вау жана я тамгалары фатхалуу тамгадан кийин сүкүндүү болуп келсе, жана андан кийинки тамга токтоо себеби менен сүкүн пайда болсо матлин болот. Матлин болот. Ийилчек мат, жумшак мат деген мааниде. Эрежеси байкасаңыздар, мат ариздин эрежеси туугандар. Мат тамгасынан кийинки тамга токтоо себебинен сүкүндүү болсо, мат ариз болот деген. Бул жерде лин тамгаларынан кийинки тамга токтоо себебинен сүкүндүү болсо деп жатат. Экөөнүн эрежеси бир эле. Мисалы байт, хауф. Байт я тамгасы сүкүндүү, андан алдыңкы ба тамгасы фатхалуу. Демек лин пайда болду. Хауф вау тамгасы сүкүндүү, андан алдыңкы хо тамгасы фатхалуу. Токтосок мат аризге опокшош. Байт, хауф. Соз өлчөмү 2 же 4 же 6. Эки аракет байт, 4 аракет байт, 6 аракет байт. Мына ушуну менен мат лазимден башка маттарды аяктадык туугандар. Мат лазимди өзүнчө сабак кылабыз. Азыр болсо натыйжасын дагы экранга чыгарып коебуз, ошону дагы токтотуп караңыздар. Сабактарды кайталаңыздар. Түшүнбөгөн жерлер болсо комментарийден суроо узатыңыздар, иншалла. Кийинки сабакта жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.